Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында премьералар жумалыгы өткөнү турат. 14 февралда кыргыз эл жазуучусу Арслан Койчиевдин чыгармасы боюнча даярдалган «Бир келип кетчи Ош жакка» же болсо «Талдыр жөнүндө ыр» деген спектакль менен башталат. Бул чыгарма дүйнөлүк экинчи согушта немис туткуну болуп, өз мекенине кайта албай Германияда өмүр өткөргөн кыргыз адамынын трагедиясы баяндалат. Кыргыз Республикасынын баатыры Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында 14-нөн 19-на чейин февраль айынын премьералар жумалыгы өтөт. Премьералар жумалыгы деген бул эмне? Биз акыркы айларда жасаган жаңы спектакльдерибиз менен биздин көрүүчүлөр менен бөлүшкөнү турабыз. Театр коомчулугу менен, Ош шаарынын тургундары менен, бардык эл менен театрыбызда болуп жаткан жаңылануу жөнүндө бир ошону элге тартуулаганы жатабыз да. Ал Алымбек, Оğuzhan Cihan башчысы. Манакбайдын иси бар жактырган. Абдан бакта бычагына сап кылган. 15 февралда Курманжан спектаклинин премьерасы өтөт. Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин чыгармасы боюнча даярдалган Курманжан спектакли тартууланат. Чыгыш аялдардын ичинен биринчи болуп журт башкарып даттан наамына ээ болгон Алай ханышасы Курманжан даттанын өмүрү жана мамлекеттик ишмердиги кеңири айтылат. Ар бир роль эгерде актерлор көңүлү кое турган болчу болсо, ролдун маңызын иштей турган болсо актер, любой роль, ар кайсы ролдор татаал болот. Жеңил роль болбойт. Бул ролдун татаалдыгы мен текстти кыйналып жаттадым. Себеби бул кээ бир ыр түрүндө жазылган нерсе мындай коюлушуп турат да, ырлар коюлушуп турат. А бул аябай татаал экен. Ошо татаалдыгы менен мен үчүн бул ыр түрүндө жазылган нерсени жатташ аябай татаал болду. Сени ошол жаман чөйрөдө куткара албаган. Алсыз элеңди кетчи. 17 февралда Жеңишгүл Өзүбекованын Соону аталышындагы драмасы коюлат. Бир айылдын энеси болгон Соону Байбиченин тагдыры анын эрдиги туурасында баялдалат. Соону спектакли театрдын актрисасы кыргыз эл артисти Гүлжамал Абдыкадырованын 70 жылдыгына арналат. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жеңишгүл Өзүбекованын драматургтар конкурсунда жеңип алган «Соно» чыгармасы бизде коюлат. Ал чыгармада башкы ролду Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлжамал Абдыкадырова ойнойт. Андан кийин 18 февраль күнү сиздерге Александр Володиндин чыгармасы негизинде коюлган «Кош дейм келбейт» спектакли. Театрыбыздын жаңырган, театрыбызга жаңы келген жаштардын деми менен пайда болгон спектакль. 19 февраль башкыр жазуучусу Айгиз Баймухамедовдун Таштабач апаке спектакли тартууланат. Бүйсара Бешиналиев атынан Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин театр факультетинин 2-курсунда билим алып жаткан студенттер даярдаган. Бул жерде балдардын тагдыры, келечекте болгон кыялдары кеңири сүрөттөлөт. Бардыңыздарды келип, Ош улуттук драма театрындагы жаңы демди көрүп кетүүгө чакырабыз.